Быйыл Кыргыз милициясына 95 жыл. Бул аралыкта Кыргыз милициясында эмне өзгөрүүлөр, эмне жетишкендиктер, кандай кыйынчылыктар болду. Анын ичинде эле мына ушул биздин Жалал Абад областық ички иштер башкармалыгында дагы 95 жыл ичинде кандай өзгөрүүлөр, кандай жетишкендиктер, кандай кемчиликтер бар. Мына ушул туурасында бүгүнкү маселе көшөтүсүндө биз бүгүн түз эфирде талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Жалал Абад областық ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы, милициянын отставкадагы полковниги Исаков Капарбек Үсенович келип отурат. Саламатсызбы? Ошондой эле Жалал Абад областық ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Аскарбеков Канат мырза келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу Капарбек ага ушу келе жаткан сиздердин ушул 1-ноябрь милиция күнү менен сиздердин майрамыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Ишиңиздер ийгиликтер болсун. Ал эми ушу башында эле айткым келип атат, ушул Кыргыз милициясынын тарыхына токтолуп, мурун кандай эле азыркы учурдагы абал боюнча айта кетсеңиз. Куткан кечиңиздер, урматтуу телеберүүчүлөр. Кыргыз милициясы мына биз жакында 95 жылдыгын белгилеген турабыз, 1-ноябрь. Эми бул союз кезинде 10-ноябрь эле бул майрам. Ошол кезде биз эми эгемендүү республика болуп бөлүнүп калгандан кийин өзү ушу 10-ноябрьде биздин тарыхчылар токтолгондо. Эми милиция 1924-жылы элдик милиция болуп түзүлгөн. Ошондон бери ошо милиция ошойдон келатат. Милиция кызмат ошентип. Эми биз мына 95 жылда эле ошо майрамдарды ошо өздүк курам менен ардагерлер менен бирге чогуу тозобуз. Буга буюрса 95 жылдыкка даярдыктар көрүнүп атат. Ошо ички иштер министрлигинен бекитилген иш мерзиминин негизинче иштер жүргүзүлүп жатат. Эми биз союз кезинде иштегенде өзгөчө немелер бар эле, ал кезде көбүнчө ошо Москва жактан болот деп первичный звание деп коет, Москвадан алынчу эле. Анан майордон жогору жагын Москвадан берилчү эле. Эми өзүбүз эгемендүү өлкө болуп калгандан кийин бардык званиялардын бардыгы өзү Бишкектен берилип атат. Бул жакка эле жеңилдик болду. Эми союз кезинде милиция кызматкерлерине деле ошо иш жакшы эле, көп көңүл бурулат эле дегендей. Эл анда же аз беле, мындай транспорт дагы жок эле, кылмыштуулук аз эле ал кезде. Эми азыркы акыркы жылдары мына кылмыштуулуктар көбөйүп атат. Элде көбөйүп атат дегендей. Эми азыр Кудай буйрса, мына биз иштеп аткан кезде деле Жалал Абад областы ачылгандан бери кыйла жетишпейт эле. Бир кабинетте 3-4 балдар отурат эле кызматкерлерчи. Техника жагы, кисем жагы баардыгы кыйынчылык эле. Кудай буйрса, мына акыркы 5-10 жылда биздин милиция кызматкерлерине аябай көңүл бурулуп, техника жактан, башка каражаттар жактан, баардык жактан камкорлук көрүлүп, өкмөт тарабынан берилип, жакшы болуп атат десем болот да. Азыр мына жакында эле мына Кудай буйрса биздин ардагерлерге да көп камкорлук көрүлүп атат. Мына былтыр министр жаңы шайланып келгенден кийин бизге мес службага биздин суроолор боюнча ардагерлерден 10 орундук стационарлык место кылып берген. Азыр биздин ушу бул жылдын башынан бери 100 ашык ардагер келип, ушул жерде өздөрүнүн ден соолугун чыңап, дарыланып кетип атат. Андан сырткары бизде жылдаш милиция кызматкерлери медициналык кароодон өтөт жерлеринде. Биздин ардагерлер дагы ошолор менен бирге өтүп, ден соолуктарын өздөрү аныктап, оорусу болсо бир учетко алынып, алга дагы жардам көрсөтүлүп жатат да. Азыркы күндөрү айтсам болот, милицияларга азыр көңүл буруп, жакшы Кудай буйрса, мындан ары жакшы болуп кетет деп ойлойм. Анын үстүндө бизге дагы жаңы мыйзам кабыл алынган. Быйыл жогорку кеңештин өтүп президент кол коюп, жаңы жылдан кийин Кудай буйрса баштаса өздүк курам айлык маянасы көбөйөт. Ошондой эле биздин пенсионерлердин дагы пенсиясы көбөйөт экен. Бул дагы бир чоң камкорлук болуп атат өкмөт жактан. Рахмат. Жогоруда айткандай эле баягы Капарбек агайыз айтып өтпөдүбү, мисалы мурун ушул шарттардагы чынында азыркы учурдагыдай эмес. Азыр барган сайын шарттар жылдан жылга бир жакшырып барып атат деп. Ана ушул жерде эле Канат мырза сизге суроо бергим келип турат да. Албетте ошо милицияда тергөөсүз тергөө кызматы жок элестете албайбыз да. Себеби бардык нерсени тергөө кызматы иш алып барып, иликтеп, кайсынысы туура аны иликтеп жерине барып көрүп келесиздер да. Бүгүнкү күндө ушу тергөө кызматында баягы шарттар башка жылдарга салыштырмалуу азыркы учурда кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саламатсызбы Ильяс мырза. Бул эми азыр бүгүнкү күндө Кыргыз милициясынын иштөөсү мына 95 жыл болуп, азыр эле бул жерде Капарбек айткандай
өтө чоң, өтө көп жанагындай өзгөрүүлөр болгон. Акыркы жылдардагы эле мына реформалар көп өзүнүн таасирин билгизип иштеп келе жатабыз. Азыр өзүңүз айткандай бардык милиция кызматынын иши натыйжасы жыйынтыгы тергөөнүн жүргүзгөн ишинин натыйжасына билинет. Ошон үчүн тергөөгө аябай көңүл бурулуп, мына акыркы быйыл 2019 жылдын 1-январынан баштап жаңы мыйзамдар иштей баштады. Бул жаңы мыйзамдар, жаңы кодекстер, 5 кодекс кабыл алынган жана 2 мыйзам. Ушул кодекстер иштеп баштагандан бери бир топ өзгөрүүлөр болду. Тергөө кызматынын штатын көбөйттү себептегенде азыр бардык жарандар арыз жазган күндөн баштап жана кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестр деген бар. Ошолго катталгандан баштап бул иш козголду болуп эсептелип, ал боюнча толук кандуу тергөө жүрүш керек болуп жатат да. Мурда азыр бул жерде айтып кеткендей, действительно милиция кызматкерлеринде транспорт каражаты жана башка техникалар өтө татаалыраак болчу. Тергөө кызматы окуя болгон жерге барганда фото, видео фиксация дегендер болчу. Ал эми ошол жерге транспорт каражаты менен жетиш өтө кыйынчылыктар туудурат эле. Мына биз Кыргыз Республикасы тоолуу район болуп эсептелет да. Алыскы тоолуу райондордо окуя болгон алыскы айылдарга жетиш, ал жерге учурунда жетип, учурунда жанагы азыр баары тең цифровизация деп атпайбы? Цифровизация деген бул эми ошол жеринде толук далилдерди чогултуп калуу учурунда. Багай издери, тиешелүү экспертиза дайына тургандар материалдар жок болуп кете элегинде учурунда барып тиешелүү тергөө амалдарын жүргүзүп калуу. Ошол эле учурда азыркы бүгүнкү күндө баары тең ошол катталган күндөн баштап козголду эсептелгенден кийин тергөө кызматынын берген тапшырмасынын негизинде гана башка кызматтар жумуш аткара баштады. Мурда деген башка кызматтар деле барып тиешелүү иш жүргүзөт эле. Ал эми бүгүн ошо мыйзамга ылайыкташтырып только тергөөнүн берген атайын тапшырмасынын негизинде иш жүргүзүлүп жатат да. Ошондой эле атуулдар арыз жазган күндөн баштап, мен азыр айтып кеттим, кылмыштар жана жоруктардын бириктүү реестрине катталган күндөн баштап атуулдар билдирүү алып, жана ошону бул дагы программасы өнүгүп баратат. Буюрса жакынкы арада ошол жазган арызы боюнча өзүнүн уюлдук телефонунан менин арызым боюнча эмне жыйынтык болуп атат, кандай болуп атат, ошол жерден гана көрүп көзөмөлдөп турганга мүмкүнчүлүктөрү болот да. Бул ошол жаңы өзгөрүүлөр акыркы 2019 жылдагы эле эң чоң өзгөрүүлөр кирди да. Бул цифровизация мыйзамдардын жаңыланышы. Бул дагы баягы президентибиз быйылкы жылда айтпадыбы, региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү депчи. Бул дагы болсо баягы айтып атпайсызбы, аудио жазуу менен дагы. Бул дагы болсо бир электронный, электронный. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү биздин темабыз Кыргыз милициясына 95 жыл. Бул аралыкта милицияда кандай өзгөрүүлөр, кандай жетишкендиктер, азыркы учурдагы абал туурасында талкуу жүрөбүз. Ошондуктан өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Биздин байланыш номерлерибиз иштеп жатат. 037 22 коду менен 502 06 номерине чалсаңыздар болот. Анан ушул жерде эле агай баягы биз айтып атпайбыз, жогорудагы жетишкендиктер, абалы башка туурасындачы. Деги эле ушул бүгүнкү күндө милициянын орду кандай, эл менен иштөөсү кандай, ушул боюнча айта кетсеңиз. Эми азыркы учурда акыркы жылдары жана дагы айтып кеттим, милициянын эл менен байланышы тыгыз болуп калды. Эл дагы азыр башкача көз карашты болуп калды милиция менен. Акыркы жылдары жакшы баягы ортолук бир убакыт болгон ошондой милиция өзүнүн бир ордун неме кылып элдин арасында мындай немесин жоготуп. Азыр жакшы, акыркы жылдары эл менен тыгыз байланышта болуп, мына биздин жерде ардагерлер деле жазып, мына биздин Жалал Абад областында 694 ардагер бар. Бүгүнкү күндө ошо биздин немеде учетто турган. Ошо 12 шаар, бизде 4 шаар, 8 район бар. Ошонун бардык жеринде ошо жерде бардык учетто турган ардагерлер да ошо милиция кызматкерлери менен бирге болуп, насаатчылык буйруктар менен насаатчы болуп бекитилип, мектептерге бекитип, ана кылмыштын алдын алуу борборлору бар бизде түзүлгөн. Ошол жерлерге дагы бекитилип, ошолор жаштар менен, эл менен чогуу иш алып барып атышат да. Ошо азыр мындай эл менен милициянын эмеси, биз эми ветерандар, ардагерлер, ошо эл менен милициянын ортосунда бир көпүрө болуп калып атабыз да. Эл арасында жүргөндө көп нерсени иштеп жүргөндө байкабайт экенсиң да. Эл менен жүргөндө ошол нерселерди байкап калат экенсиң да. Ошол нерселер баягындай кандай кеңешчиликтер болуп атат, эмне болуп атат, барып айтып деп
жетекчиликке кирип ошондой иштерди биз дагы жүргүзүп атабыз да эл мененчи. Эми өзүңүз билесиз баягы артка дагы бир аз кайрылсак да, өзү жогоруда айткандай эле ошо мындан 10 жыл мурун же болбосо 7-8 жыл мурун бир ушундай мезгил болду да, кыргыз милициясына баягы ишенбейчүлүк деген сыяктуу, коомчулук арасында ишенбейбиз деген сыяктуу дегендер да чыкты эми айрымдары. Мына ошондон кийин, андан кийин бирок кыргыз милициясынын да эл менен тыгыз байланышты иштеди, иш алып барып келип атат. Анан азыркы учурда эл менен бирдикте иш алып барып атат да. Бирок ошондо бул нерсени алып келиш үчүн милицияда дагы кандай бир аракеттер болду, ушулар боюнча айта кетсеңиз. Милицияда баягы эл менен эмеде тыгыз байланышта болуп, эл менен жерлерде жолугушуп, эл менен чогулуштарды өткөрүп, айылдарга чейин барып, райондорго чейин барып. Мына бизде жыл башынан бир жылдын ичинде бир өзү областык ички башкармасынын башчысы өзү барып, эл менен жерлерге барып жолугуш өткөрүп келет да, жылда ошондой өзүчө ошентип эл менен биз тыгыз бололу деп. Мына акыркы күндөрү мынандай эл көп жерлерде, алыскы жерлер, тоо райондорунда бизде баягы милиция айылдык бөлүмчөлөр ачылып атат. Мына Арсаматта ачылды, былтыр Барпыда ачылды бизде. Мына бул жакында эле барып биз Терек сайда ачып келдик. Ошондой. Мына жакында Бегаватта ачылат, помдор. Элге жакыныраак бололу деп баягы бир кылмыш болсо ошону тез алдын алып баягы өз убагында чара колдонолу деп ошондой максатта азыр ошондой милиция бөлүмчөлөрүн дагы эме кылып атат да. Ошо элдерди дагы кыйнабай, ошо алыска келбей, ошо жакын жерден барып кайрылуусуна жол берип атат да, жол эметип, ошол жактан эл менен тыгыз байланышта болуп атабыз. Рахмат. Мурат мырза, ушул облус боюнча, Жалал Абад облусу боюнча канча тергөө кызматында кызматкерлер иштеп келет бүгүнкү күндө? Анан баягы жогоруда айтпадыңызбы, буга чейин баягы бир аз кызматкерлердин жетишпестиги дагы орун алып келген деп. Бүгүнкү күндө ушул толук кандуу болдубу? Туура маселе. Бул жерде азыр бардык жумуш акыркы күндөрү, мына акыркы жаңы мыйзамдар менен быйылкы жылы бардык жумуш тергөө аркылуу тергөөнүн тапшырмасы менен жүрүп жаткандыктан тергөөгө аябай башында оор болуп, катталган жанагы бириктүү реестрлардын баары көбөйүп, иш аракеттер кыйын боло баштаган. Анан ошого карап туруп жаңы штаттар берилди. Негизи область боюнча иштеген тергөөчү 54 эле. Акыркы мына бир ай ичинде дагы 24 штат кошумча берилди. 24 штат менен бүгүнкү күндө мен ойлойм толук жетишүүгө мүмкүнчүлүк бар. Азыр эле бул жерде Капар байке айтып кеткендей, бизге министрдин койгон жана көрсөтмөсүнүн негизинде ошо элге жакыныраак болуу деп туруп ар бир райондордо аймактык милициялар ачылган. Ошол жаңы аймактык милицияларга дагы тергөө кызматкерлери отурсун, ошол жерден тергөө амалдарын жүргүзсүн. Мурда ошол мен бай айткандай эле бир алыскы райондун тоолуу аймагы болгон болсо, ошол жерден күбөлөрдү, жабырлануучуларды жана башка тергөөгө тийиштүү адамдарды райондук центрге камсыздачу эле. Ал эми бүгүнкү күндө ошол эл менен жакын болуу максатында тергөөчүлөр кошумча берилген штаттар именно ошол жаңы ачылып аткан айылдык аймактык милицияларда отуруп, ошол жерде тергөө амалдарын жүргүзсүн. Жанагы арыз менен кайрылган жана башка атуулдарды райондун центрине чейин келбестен именно жеринде текшерип элге жардам берүү жөнүндө көрсөтмөлөр берилген да. Ошол боюнча иш жүрүп, кошумча штаттар берилип, кошумча техникалар, компьютерлер, принтерлер жана башка тергөөгө тийиштүү аппаратурлар менен камсыз болгон да. Бүгүнкү күндө ушундай тергөө жүрүп турат. Өзүңүз билгендей эле баягы президентибиз дагы ушул баягы коопсуздук кеңешинде дагы айтылган да, ушу мурун дагы ушул соттордун баягы бир канча баягы иштерди жылдап айлап алып жүргөндүгү боюнча дагы айтылып кеткен да. Анан ошол кезде эле мисалы үчүн тергөө кызматында дагы мына ушундай эле ишти баягы канча убакытта карап бүтүш керек, качан сотко жиберилиш керек, аларды өз убагында тергелип бүтүшү боюнча кандай иш аракеттер сиздерде бар? Өзү негизи канча аралыкта бүтүш керек? Азыркы жаңы мыйзамдар боюнча жана кылмыштардын же жооптордун бириктүү реестринде катталган күндөн баштап козголду болуп эсептелет деп атпаймынбы? Арыз жазылган күндөн баштап бир сутканын ичинде эгерде арыз кылмыштын толук составы болгон болсо, ошо бир сутканын ичинде иш козголуп, тергөө амалдары жүрө баштайт. Ал эми азыр жаңы мыйзамдар боюнча шектүү кабарлама деп коет. Ошол шектүү адамга шектүү кабарлама берилген күндөн баштап 2 айдын аралыгында тергөө амалдары толук бүтүп соттун кароосуна жиберилиш керек. 2 айдан ашпаш керек. Ал эми кылмыштын бети ачылбай турса, тергөө амалдары бүгүнкү күндө чектелген эмес. Канчага чейин ошо кылмыштын бети ачылганга чейин толук тергөө амалдары жүрүлсүн деген
жаңы мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Ага, ушул боюнча мына жаңы мыйзамдар деп атпайбызбы? Тергөө кызматында чынында азыркы учурда бир топ өзгөрүүлөрдү киргизип, баягы өз убагында ошол күндөн баштап тергөө кызматы иш алып барганы боюнча дагы бир жакшы жетишкендиктерди айтып атат да. Мурун кандай болчу? Мурун тергөө кызматында деле сиз байкап жүрдүңүз да, баягы өзүңүз милиция катары. Ушул боюнча айтыңыз. Мурда кылмыштар каттоо китепчелери болот эле, алфавит журнал деп коет эле, ошолорго катталат эле. Анан аны өткөрүп берип, тергөөгө берип, бере турган тергөө берип, тергөө бербеген башка кызматтарга берип, тиешелүү кызматтар ошону чечилет эле. Жанагы айтып кеткендей, мурда бияга айтып кеткендей, Вашингтон менен печатать эле, компьютер деген жок эле, башка даже керек болсо кагаз деле мурда таңкыс болот эле да, тергөөчүлөргө кыйын эле булар. Анан жанагынтип бир жака чыкканда деле айтып атпайбы, техника жок. Азыр биздин УУдун өзүндө деле канча деген техника бар. Жер бар, ошо тергөө тобунун чыгып барып жерлерде кылмыш болгон жерлерди кароо жүргүзүп эметип келе турган жерлер. Мына эксперттер азыркы күндө бизде жакшы иштеп атышат. Эксперттер аябай каражаттар менен камсыз алган, баардыгы жакшы болуп жүрөт. Азыркы күндө мен ойлойм ушу ойдон кетсе, мына быйыл жаңы мыйзамдар кирип иш жүргүзүп атат. Эми азыр мына жыл башында кыйналышты булар делечи. Азыркы күндө уже мындай бир өз бир нугуна түшө баштады да, тергөө иши дагычы. Ушу жолу менен жакшы кетип атышат. Эми ушул жерде баягы тергөө кызматында жогоруда айткандай бир шарттар башкалар түзүлдү деп атасыз. Эми албетте баягы жогоруда айткандай эле тоолуу зоналарда, башка жерлерде техникалардагы, башкалардагы бир жаңыланып шарттар түзүлүп атат деп атасыз да. Эми ошол эле кезде, мисалы үчүн тергөө кызматында дагы ар кандай кылмыштардын бетин ачууда баягы дагы бир ушул кандай бир жаңылануулар киргизилди? Жаңылануулар азыркы учурда бул жаңы мыйзамдардын негизинде жорук деп өзүнчө бир кодекс бар. Жоруктар жөнүндө булга мурда кылмыш 4 түргө бөлүнөт эле. Жеңил, анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор деп. Ошол азыркы мынагу замандын талабына ылайык элге гумандуулук, жаңы киргизилген мыйзамдар баары ошо гумандуулук алып барып атат да. Гумандуулук эми бул кылмыш кылган адам, мисалга айтайлык, жеңил кылмыш азыр 10 000 сомго чейинки урлук болобу, мурда ба тоо урдаса деле камалат, анан миллион урдаса деле бир эле камалат деген элде сөз бар эмес беле? Ооба. Ошон үчүн азыркы учурда ошону жорук 10 000 сомго чейинки зыянды жорук кылып бөлүп койду дагы. Ал эми жоруктар боюнча жаза только штраф, айып салуу менен гана чектелет да. Аларды камакка алып жана түрмөгө кесүү маселеси жок. 10 000 сомго чейинкилер бүгүнкү күндө жоруктар кызматы, өзүнчө кызмат ачылган жоруктар жөнүндөгү ошо жоруктар кызматтарынан тергөө амалдары жүрүлүп, соттун кароосуна өткөрүлүп, ал жерде жанагы баш коргоо чарасы мурда тергөө учурунда камакка алып туруу, бизде ИВСтер деген болчу эле, ИВСтерге алып камап турчу эле, анан тергөө бүткөндөн сот өзүнүн өкүмүн чыгарчы. Ал эми бүгүнкү күндө 10 000 сомго чейин зыян болгон болсо, аны жоруктар жөнүндө жана айтып кеткендей кызмат карайт дагы, бирок ал жерде камак маселеси каралган эмес. Аларда только тергеп туруп эле соттун кароосуна өткөн, сот тарабынан айып гана салынат. Ошол жердагы баягы элге гумандуулук, биринчи жаш өспүрүмдөр болобу, эми майда чүйдө бир адашып жасаган кылмышы болгон болсо, ал боюнча жеңил гана жаза менен чектелип, эскертүү, ошондой бир айып пул менен. Ошол эле учурда жаңы мыйзамдарда пробация деген дагы бир жаңы мыйзам кирген. Пробация деген эми бул сот өкүм чыгарарда, эгерде ал жасаган кылмышы боюнча анча оор эмес болгон болсо, пробация деген жаңы бир түшүнүк кирген. Бул өзүнчө кызмат болуп ачылат. Ошо кызматкерлер ал адамдын өздүгүн жана кыймыл аракети жөнүндө баа беришет да. Мурдагыдай бул биринчи жасап атабы, экинчи жасап атабы деп бөлбөстөн, ошол пробация кызматы ал адамды изучать этип, убактылуу өзүнүн мөөнөтү бар, ошо мөөнөт учурунда эгерде адам ооба действительно адашып, биринчи жолу байкабастан бир алдырылып ушундай бир кылмыш жасаган болсо, аны пробация кызматы өзүнүн корутундусун берген негизинде аны сот жеңил жаза менен чектеп, же болбосо ошол пробацияны өткөндүгү менен гана чектеп коюшу мүмкүн да. Ага анандай өкүм же болбосо бир эркин ажыратуу жазасы колдонбойт.
Рахмат. Анан ушул жерде дагы бир нерсени кошумчалай кетсеңиз, мына ушул тергөө кызматында айтып атабыз да, баягы сөзсүз түрдө экспертизалар, башкалар өз учуруна дайындалып, ошолорду чыгарууда дагы баягы биз жогоруда айтып атык, баягы убакыттын чозулганы ошондон дагы болуп калат айтылып келген да буга чейин. Мына ошолор менен алып баруу, кызматташуу кандай болуп атат? Туура айтасыз, бизде бүгүнкү күндө тергөө кызматында эң көйгөйлүү маселе ушул маселе болуп турат. Бул мен ойлойм биздин областта эле эмес, башка областтарда деле негизи Кыргызстан боюнча ушул болсо керек. Бизде кадрдын жетишпегендиги бул именно милиция кызматкеринде эмес, ал эми ошол эксперттер, соттук медициналык экспертиза деген бар, соттук биологиялык экспертиза жана башка экспертизалар тиешелүү кызмат ошол экспертизалардын кадрларынын аздыгы. Мисалга бүгүнкү күндө айта турган болсок, Тогуз Тора району алыскы район болуп эсептелет, Чаткал району алыскы район, Токтогул району, ушул райондордо бүгүнкү күндө соттук медициналык экспертизалар жок. То есть ошол жерде иштеген кызматкерлер жок. Кадр жетишпейт дешет. Ошол Тогуз Тора районунда бир кылмыш болуп бир залал тарткан болсо, ал экспертиза өткөрүү үчүн Нарын шаарынан башка туура келип атат. Ал эми Токтогулдуку же Бишкекке же Жалал Абадка чейин келишке туура келип атат. Ошон үчүн ушул учурда элге өтө кыйынчылык жаратып жатат. Бул элге эле эмес, тергөө кызматына деле ошол боюнча чечим кабыл алаларда биз пока экспертизалардын толук жыйынтыгы чыкмайынча биз буну жараты бар же жараты жок, же болбосо бул жерде мындай экспертизанын жыйынтыгы бар же жыйынтыгы жок деп экспертизанын гана жыйынтыгы менен биз баа бере алабыз да. Ошондуктан бүгүнкү күндө эксперттердин жетишпесин айынан өтө көп жарандар баары тең арызданып келип, эмне үчүн менин ишим боюнча эмгичекте жыйынтык чыкпайт деген нааразычылыктар ошол жерден болуп келип атат да. Эгерде учурунда жерлерде эксперттер толук кандуу иштеген болсо, алар учурунда бизге тиешелүү корутундуларды берип турса, мен ойлойм тергөө кызматына эч кандай татаал кыйынчылык болбостон ошол атуулардын көйгөйүн учурунда чечип, учурунда кылмышкерлерге тиешелүү жазасын алганга чараларды көрмөкпүз да. Рахмат. Анан ошол жерде мына ошол ардагерлер кеңеши дагы бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө ошол милициянын бүгүнкү күндөгү ишин биргеликте иш алып барып, аларды көзөмөлдөп дегенде, бири-бирине кызматташып келесиздер да. Ошо ардагерлер кеңешинде бүгүнкү күндө эмне иш алып барып атасыздар? Ардагерлер кеңеши көбүнчө биз ошо жана айтпадымбы, ошо жерлерде буйрук менен насаатчы болуп ар кызматта иштеген, ошо бир жакшы иштеп так иштеп жүргөн биздин ардагерлерден ошо жаш кызматкерлерди бекитебиз да. Тергөө болсо тергөөдөн, башка кызматтар болсо башка кызмат, ошолордун баарын өз-өзүнчө бөлүп ошого насаатчы кылып бекитебиз. Ошо буйрук менен жер-жеринде бекитет. Ошо жаш кызматкерлер менен алар иш алып барат да. Ошолорго айтып деп, үйрөтүп, өзүнүн билгенин айтып, эметип, ошолор менен чогуу иш алып барат. Силер даярдап. Анан жанагынтип аксакалдар соту бизде 22 аксакалдар соту бар бизде область боюнча. Ошол жерде иштешет. Жана дагы айтып кеттим, кылмыштын алдын алуу борборлорду отузу деп коет. Ал жерде дагы иштешет, барышып, ошол жерде дагы элди менен иштеп, көбүнчө жанагындай маселелер туулуп калса ортодо, ошолорду чечип жер-жеринде. Семейный скандал болот, тиги бул жаңагындай вопростор ошол жерде чечип чогуу ошол багытта да иш алып барышат да биздикилер. Эми албетте ардагерлер кеңеши болгондон кийин, бирок ошол жердеги, мисалы үчүн область ички иштер башкармалыгы дагы сиздер менен тыгыз байланышта иш алып барыш керек да. Бүгүнкү күндө ошол сиздерге болгон камкордуктар, министрлик тарабынан дагы жардамдар кандай болуп атат? Бизге азыр акыркы жылы жакшы көңүл бурулуп атат деп танагыда айтып кеттим. Биздин 10 орундук эле стационар кыйла биздин ардагерлерге аябай жакшы болду да. Келип мурда ар жакка барат эле, Ошко чейин, Бишкекке чейин барып дарыланып келчү. Азыр өзүбүздө бардыгы бекер. Жылуу, душтарынан бери бар 10 орундук стационар айтпадымбы. Анан жайында бизге 64 путевка бөлүнөт ветерандарга. Өзүбүздүн аламда эмебиз бар, пансионатыбыз бар Көлдө. Ошол жакка барып эс алып беришет. Анан жыл башынан биз биздин юбилейлардын тизмесин тактайбыз да. 60, 70, 80, 90 чыккан депчи. Ошолорду жер-жерлерде 60, 70, 80 жер-жерлерде ошолорду сыйлоолор өткөрүлүп турат, барып сыйлап дегендей. Биз эми 70тен жогоркуларына ички иштер министринин буйругу менен медалдарды алып келип, жер-жерине барып берип келип турабыз. Ошондой камкорлуктар көрүлүп атат азыр эми биздин ардагерлерге жакшы. Ошондой эле ошо тергөө кызматына кайрылсак да кайрадан, ошол тергөө кызматында бүгүнкү күндө баягы албетте ошол жердеги тергөөдө иштеген кызматкерлер тажрыйбасы мол,
анан ошо билимдүү кызматкерлер болуш керек да, себеби ошо иликтөө жүргүзүүндө дагы тыгыр иликтеп, кайсынысы баягы көзөмөлдөп, кайсынысы туура эмес деген сыяктуу. Эми ошолорду баягы албетте аларды бир эле ошол өзү окуп келген билими менен жүргүзсөң, аларды окутуу кандай болуп атат бүгүнкү күндө тергөө кызматында? Эң туура маселе бул жерде бүгүнкү мына жаңы мыйзамдар кабыл алган күндөн баштап окутуу бизде өзүбүздү атайын окута турган кызматкерлер бар. Алар ошол бир гана тергөөгө эмес, тергөөчүлөргө гана эмес, негизи жакшы жалпы милиция кызматкерлерине сабактарды өтүп, жумасына бир жолдон, эки жолдон атайын жаңы пландарды көрсөтүлгөн сабактар өтүлүп турат. Ал эми тергөө кызматкерлерине кошумча дагы министрдин буйругунун негизинде тергөөгө өтүп аткан кызматкерлер кошумча 15 күндүк, 1 айлык окууну барып окуп келип, анан кийин тергөө жүргүзсүн деген көрсөтмөсү бар. Ошон үчүн окуп келишет. Андан сырткары бизде дагы наставничество деп коет. Мурда иштеп жүргөн тергөөчү, үлгүлүү тергөөчү, жаңы келген тергөөчү, окууну бүтүп келген тергөөчүгө бекитилип берилет да. Ошол 1 жыл аралыгында ошол тергөөчүнүн аткарган ишин көзөмөлдөп турат. Көзөмөлдөп, ошого үйрөтүп, билбеген нерсесин ошол насаатчы деп, эми баягы кыргызча насаатчы деп коет бизде деле. Наставничество деп орусчасында ошол насаатчысынан кирип, түшүнбөгөн маселесин тергөө амалдары боюнча толук ошол өзүнүн насаатчысынан үйрөнүп турат. Ар бир шаар райондордо ар бир жаңы келген тергөө кызматкерине эски иштеп жүргөн тергөөчү бекитилип берилет да, 1 жылга чейин буйрук негизинде. Ошонун кыймыл аракетине, ошонун тергөө жүргүзгөнүнө жаңы кирген тергөөчү эле эмес, мурда иштеп жүргөн тергөөчү да бирдиктей жооп берет, туура эмес кылган болсо. Анан эми азыркы учурда жаңы келип аткан кызматкерлерге ошол үйрөтүп баягы мурда эски мыйзамдар менен иштеп жүрсөк, бүгүнкү күндө жаңы мыйзамдар менен болуп, бул жерде дагы кичине кыйынчылык туулуп, жаңы окууну бүтүп келгендер эски мыйзам менен бүтүп келишкен да, ал жаңыга келгенде кичине кыйналып, бирок өздөштүрүп, Жалал Абад обласы милициясы негизи республика боюнча 8 ай 9 ай ичинде республика боюнча 1-чи орунду алып келатабыз да. Ошо кылмыштын бетин ачуу негизи эле ошо милициянын ар бир тармактары бар бул жерде. Ошол бөлүмдөрү бар. Ошолордун аракеттеринин баары жыйынтыгы область республика боюнча Жалал Абад обласы 1-чи орунда келатабыз. Бул деген эми ошол жерде иштеп жаткан кызматкерлер өзүнүн ишине так жана кылдат мамиле жасап иштеп келет деп ойлойм да. Эми ошол тергөө кызматында деп айтпадык го, чынында баягы облус боюнча буга чейин биз да укканбыз, баягы тергөө кызматы башка облустарга караганда 1-чи орунда кылмыштардын бетин ачууда келип атат деп. Эми албетте артка сара эсеп салып, сиздер кайсыл, мисалы үчүн кылмыштар көп катталып атат бүгүнкү күндө, көз жүгүрүп турасыздар да. Кайсыл кылмыштардын ушул көп катталып атат? Ошолор боюнча бетин ачууда канча пайызда кетип атасыздар? Эми быйылкы жылы жаңы мыйзамдар боюнча айтып кеткенимдей бардык катталган арыз эле бирдиктүү реестрге катталган күндөн баштап кылмыш болуп эсептелип калып атат да. Ошондуктан баягы кылмыштын бетин ачуу пайызы бүгүнкү күндө 45% түзөт. Ал эми бул катталган кылмыш дагы 45% деп аткан, эми катталган кылмыштар дагы 1 ай 2 ай тергөө амалдары жүрүш керек. Ошон үчүн ал пока бүгүнкү күндө тергөө жүрүп аткандыктан, пока ал бүгүнкү күндө ачыла элек болгондой болуп эсептелип турат да. Ошондуктан 45% болуп эсептелип калып атат. Ал эми ошо нар жакта бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жаткандар деле толук ачылып, эми азыр биринчи сурооңузда кайсыл түрү көп болуп атат деген, негизи мындай бөлүп келсек, хулиганчылык деп айтабыз. Эң баштык ошол райондордо эң баштык көп катталат бизде. Жаш балдар урушат, же болбосо негизи бир уруш жаңжал көп болот. Ошонун негизинде да анда эми баягы оор кылмыштар, мисалга айта турган болсок, адам өлтүрүү, же болбосо тоноо, каракчылык, зордуктоо фактылары булар эсептелүү гана катталып жатат. Негизи баягы күнүмдүк эле эл арасында болгон бири-бири арасында түшүнбөстүктөн келип чыккан эң баштыктар. Рахмат. Эми ушул жерде баягы ардагерлер кеңешине сурай берсем да, агай ушул жерде эми сиздин мына ушу 30 жылдан ашуун тажрыйбаңыз бар да.
анан албетте баягы милиция эл менен иштешти. Эл менен иштесе эле бул ошол милициянын бир ийгилиги жетишкендиги деп эсептеп келебиз да биз. Анан ошол сыңар эле бүгүнкү күндөгү баягы айрым учурларда мына ошо эл менен эсептешпеген милициялар дагы кээ бир учурларда катталып калат. Эми баардыгы беш кол тең эмес деп айтып келебиз го. Ошол сыңары сиздин ушул 30 жылдык тажрыйбаңыз бар катары бүгүнкү күндө эл менен кантип иштеш керек, эл менен жолугушууларды кандай өткөрүп туруш керек, булар боюнча өзүңүздөрдүн эмеңизди берип турасыздар да, насаатыңыздарды. Ошон бул эми мындай да, мына көбүнчө бул иш жерлерде мына азыр акыркы күндөрү мына ички иштер министрлиги мына участкалык инспектору анан жаштар менен иштеген инспекторлор көп көңүл буруп атат да. Себеби булар жерлерде баягы жаштар арасында жакшы иштер жүргүзсө инспекциялар мектептерге барып жеринде жолугушууларды өткөрүп мына мындайлар болуп атат. Ошо жаш жетпеген инспекторлор ардагерлерди алып барып мектептер менен мектеп окуучулары менен жолуктуруп ошол багытта да иш алып барылып атат да. Мына участкалык инспекторлор өзү жакшы иштеген участка болсо кылмыштын алдын алып эл менен профилактика жүргүзсө ошо өзүнүн участкасындачы бул кылмышты ошол деген болтур кое койсо болот эми аз неме кылса болот да, алып токтотсо болот да. Эл менен тыгыз байланыштуу болуп ошо барып элдин көйгөйүн угуп аралап жүрүп эл менен азыркы күндө азыр мына өткөндө дагы жолугушуу болгондо биздин министр Юнушалиев айтып кетти, ушу участка ушу жеринде иштеген участкасында жашап ошол жерде иштеп ошондой кылсын деп ушундай эме берип атат азырчы, көрсөтмө берип атат. Эл кыйналбасын, күнү түнү ошол жерде айылда жашап ошо элдин арасында болуп эл менен тыгыз байланыштуу болсун депчи. Себеби бир участка азыр бир айылда жашаса башка айылга барып иштейт, кечинде келе берет. Түндө көбүнчө ар кандай кылмыш болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эл менен ошентип жеринде болуп участкалар эл менен иштерди алып барсын деп атат да. Ошол багытта эле участка жакшы алып барса бул деген кыйла жеңилдик болот да. Элге дагы өзүгө дагы. Эми ардагерлер кеңеш таппайбызбы? Ар бир райондордо бүгүнкү күндө өзүңүздөрдүн кызматкерлериңиз бар да, сиздердин ардагерлер кеңешинен. Алардын имарат маселеси кандай болуп атат? Ошол райондо бизде азыр имарат маселелери кыйыныраак болуп атат. Бизде баягы мурда зам по кадр деп коет эле, азыр ошолор старший инспектор деп коет, БСП деп. Ошолор менен көп жерде ошолордун кабинетинде бирге отурушуп атышат. Анан бизде мына Аксыда бар, кабинети бар, Шаарда бар, Сузакта бар, бизде өзүбүздө бар, ошо Ноокенде бар, 5-6 жерде бар. Азыр ошого дагы өткөндө дагы ошондой көрсөтмө берилген. Ошо жерлерден өздөрүнө бирден кабинет кылып шарт түзүп берилди. Азыр көбүнчө ошо баягы старший инспектор менен бирге отуруп иш кылып атышат да, иш алып барып атышат биздин ардагерлер кеңешинин төрагалары жерлерде. Эми баягы башында жогоруда айтып өттүм мен, Канат мырза, баягы мамлекет башчыбыз айтпадыбы, быйылкы жылды региондорду өнүктүрүү жана өнүккөнү санариптештирүү депчи. Албетте бул эми бардык тармактарга тиешелүү болду, бул боюнча иш алып барып атат да. Башында айткандай эле ушул сиздерде ушул санариптештирүү боюнча тергөө кызматында кандай болот? Баягы элге ачык айкындуулук болуш үчүн. Бул боюнча мен башында берген билдирүүмдө айтып кеттим. Арыз келип бүгүнкү күндө бизде катталган кылмыштар жана бирдиктүү реестр деп коет, жоруктарды бирдиктүү реестрине катталган күндөн баштап өзүнчө билдирүү берилет. Билдирүүдө QR код деп коет. Азыр ар бир товар алсаң деле ошонун белгиси бар эмеспи? Ошону телефонуңузга жанагы ошондой телефон болуп туруп жанагын ачып көрө алсаңыз мүмкүнчүлүк бар да бүгүнкү күндө ошол QR коддун негизинде сиздин арызыңыз кайсыл учурда кандай деңгээлде тергелип жатат. То есть кыскардыбы же сотко кеттиби же тергөө жүрүп жатабы. Бул эми бизге жаңы эле киргизилип жаткан технологиялар. Бул жылдан жылга мына быйылкы жылда бир топ өзгөрүүлөр болду, бир топ жаңылануу. Бул дагы бара өзүнүн ордун таап, мен ойлойм бир учурлар келгенде атууларды бизге дагы жаңы мыйзамда көрсөтүлгөн сурак жүргүзүүнү электрондук тартипте деп коет. Бул жерден туруп биз Бишкекте бир күбө барган болсо, Бишкектеги күбөнү бул жакка чакырбастан ушул жерден туруп Бишкектеги күбөнү сурап койгонго мүмкүнчүлүк бар да. Бул ошол жаңы технологиялардан киргизип жатканына байланыштуу. Бул мыйзамга да көрсөтүлдү. Ошол электронный допрос деп бул жерден туруп видео допрос кылып тияктагы адамды ушул жерден туруп сурак кылып койсок болот. Анан жаңы дагы бир өзгөрүү жаңылык бул депонирование деп айтылат. Депонирлөө
жаңы бул атуулдарга бир жакшы деп ойлойм да. Эгерде бир күбөнү же бир калысты же жабырлануучу мен тергөөгө же болбосо соттук кароого катышканга мүмкүнчүлүгүм жок, мен үй бүлөлүк шартыма байланыштуу Бишкек шаарына кетип жатам, мына жакынкы арада келе албай калам деген болсо, биз ошол атуулду депанирлеп бул сотко алып барып, сот дагы ошол адамды сурак жүргүзүп коет. Сурак жүргүзгөндөн ал адамды баягы мурдагы мыйзамга окшотуп, аны сотко, тергөөгө жана сотко чакырып отурбастан бир сурак менен уже сотто дагы сурак берип койгон болуп эсептелет. Депанирлеп коет да. Ошо депанирование дейт. Депанирование менен бул адам бир гана келген боюнча эгерде шартын түшүндүрсө, мен кийинки соттук кароого келе албайм деген болсо, сот сурап коет дагы. Бул дагы бир жаңы өзгөрүү да. Бул дагы бул элдердин бир көйгөйүнө кичине жардам көрсөтөт. Сотко чакырып келсин деп отурбайт. Эгерде жумушу болгон болсо, ошону менен кайрылат, сурап коет. Эми жаңы кабыл алынган мыйзамдарда дагы көп эле бир дал келбеген жерлер бар. Эми мунугу 2020 жылдан баштап жаңы өзгөрүүлөр киргизет, дагы баягы көч бара-бара түзөлөт дегендей биринчи анча эмес, туура эмес болуп калган жерлерине биз сунуштарды бергенбиз. Бул боюнча дагы мен ойлойм ошол жогорку кеңеште каралып, ал боюнча дагы өзгөрүүлөрдү киргизип берет болуш керек. Ошол менен дагы бул мыйзамдар, мына кирип аткан өзгөрүүлөр дагы бир жакшы калыпка түшөт деп ойлойм да. Албетте, анан ушул баягы жогоруда айтпадыңызбы, кадр маселеси бүгүнкү күндө баягы штаттар көбөйүп, бизге бир топ ошо мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат деп. Бирок ошол эле мезгилде башка, мисалы үчүн министерстводо кээ бирде кадр маселеси келгендер азайып, ошол мисалы үчүн өздөрүнүн спеси боюнча деп айтылып келет да. Ал эми ушу милицияда дагы да ушу тергөө кызматында ушу кадр маселеси баягы бир эле шарттарды алып түзүү эмес, анын билими башкалары. Мына ушул жагы кандай болуп атат? Ооба, бүгүнкү күндө ошол мен баягы деле айтып кеткенмин, кадр маселеси жаңы штаттар берилгени менен ошого тиешелүү кызматкерлер толук болбой калып атат да, толук ушул кыйынчылык жаратып атат. Бирок жана жогоруда айтып кеткендей окууга жөнөтүлүп, жанагы насаатчы дегендей ошону менен уже ишке кирип барат. Буюрса, ушу тергөөгө өткөн кызматкерлер келечекте бир жакшы тергөөчүлөр, ушу элдин көйгөйүн чече турган, элдин маселесине туура баа бере турган кызматкерлер тарбияланат деп ойлойм. Муну айтарымдын себеби баягы коомчулук арасында кээ бир учурда айтылып калат да. Мисалы үчүн кадр маселеси бүгүнкү күндө туура эмес тандалып атат, же болбосо акчасы барлар эле барып отуруп калып атат дегенден, сиздер кандайсыздар дегеним, баягы алдысыздарбы, ошол жагын айтып атам. Албетте бул жагын сиздер карап атасыздар, өз спеси менен өзүнүн эмеси менен. Сөзсүз. Анан азыркы сиздерге бир кыскача суроо болсун. Бир эле мисалы үчүн тергөө кызматына сизге алгач берейин. Тергөө кызматы бир эле баягы кылмыштардын бетин ачуу эмес, андан сырткары маданий, спорттук иш-чараларда кандай жетишкендиктерге келип атасыздар? Жакшы суроо болду. Бул дагы эми милиция кызматкери, бир эле милиция кызматкери анан тергөөчү болбостон, тергөө кызматында дагы жакшы башка тараптан өзүн көрсөткөн кызматкерлер бар да. Мисалга айтсам, бизде кол күрөш боюнча бир тергөөчүбүз бар, республикада биринчи орунду алып келе атат. Табелдик курал атуу боюнча тоже кыз кишибиз бар, республика боюнча биринчи орунду алып келет. Ал тергөөчү эмес, ошол учурда курал колдоодо жана спорттук кол күрөш боюнча жана спорттун башка түрлөрү боюнча катышып жүргөн тергөөчүлөр аябай көп. Футбол боюнча айтабыз, волейбол боюнча айтабыз. Ар бир жерде өзүнүн баягы кызыккан тергөөгө эле эмес, ошо башка спортко кызыккан дагы кызматкерлер аябай көп. Булар дагы өзүнүн жетишкендиктерин көрсөтүп келатышат. Рахмат. Ал эми Капар агай, сизге акыркы биздин көрсөтүүбүз дагы соңуна келип калды. Ошондуктан сизге эркин микрофон беребиз. Өзүңүздүн бир кайрылууңуз болсо жолдоп алыңыз. Анан жаш милицияларга дагы сиздин өзүңүздүн насаатыңыз. Эми ушу экранды пайдаланып, мына келаткан 95 жылдык маарака менен биздин ардагерлерди жана иштеп аткан кызматкерлерди куттуктап кетким келет. Аларга чын ден соолук, иштеринде ийгилик, мына иштеп жаткан милицияларга, ошолорго Кудай күч-кубат берсин. Бөйдө кырсык курдаматтан Кудай сактасын. Эми биздин ардагерлерге Кудай буйрса 95 жылдан баштап пенсиясы көбөйсө, кыйла деге бул жөлөк жардам болот дейм. Алар да ушу пенсияны көп алып, бакубат жашоодо жүрүп
кечин каалайм. Эми жаштарга айтарым ошо жаш иштеш керек, ак иштеш керек, таза иштесе ошо бизге окшоп ардактуу эс алууга чыгат деп эсептейм да. Рахмат сіздерге. Мына алтындай вақтыңыздарды бөліп, бүгін ушул кыргыз милициясынын 95 жылдыгы боюнча андагы жетишкендиктер, ийгиликтер, кемчиликтер туурасында маалымат бергениңиз үчүн сиздерге чоң рахмат. Ар дайым ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз түз эфирде болдук. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Жалал Абад областык ички иштер башкармалынын ардагерлер кеңешинин төрагасы, милициянын отставкадагы полковниги Исаков Капарбек Үсенович болду. Ошондой эле Жалал Абад областык ички иштер башкармалынын тергөө кызматынын башчысы Аскарбеков Канат Аскарович болду. Ар дайым жергебизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Биздин кыргыз милициясы ар дайым ушул элдин коопсуздугун коргоп жүрө берсин деген тилек менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.